Сузак Кыргызстандагы эң ири райондордун бири. Республикада калканын саны боюнча экинчи орунда турган райондо учурда 290 миң калк жашайт. Район айтылуу Гөгарт өрөөнүндө орун алып, Базаркоргон, Өзгөн, Тогуз-Торо райондору жана Өзбекстандын Анжиян облусу менен чектешет. Ал эми районубуздун тарыхы Т-20-кылымдын башына барып такалат. 1919-жылы биздин район биринчи жолу районго тарап төптөлгөн экен. Эми тарыхый маалыматтарда алды менен Жалал Абад району деп жазылып калганына байланыштуу көбү Сузак районуна ичинде 90 жыл толду, толгон жокпу деп дагы сын пикир айткандар бар. Да аталышына карабаганда да ошо негизделгенине архивдик документтерде, башка энциклопедияларда, башка булактарга таянсак, биздин район түзүлгөнүнө 100 жыл болду. Чын айтканда, Сузак району биздин Орто Азиядагы, айрыкча Кыргызстандагы райондордун эң чоң райондордун бири болуп эсептелет. Жаздын эрте келиши да Сузак, кыштын эрте келиши да Сузак. Мисалы, Карадария деген айылыбыз бар. Ошо Карадария айылыбыз жаздын эң биринчи келиши ошол. Андан тышкары кыштын эрте келет деген кийин Курманбек болду, мурун Гагарин совхозу болчу. Кыштын эрте келгени ошо жер, Көгарт. Сузак район Кыргызстандагы бирден бир эң чоң райондордун бири. Областтын борбору, Жалал Абад областынын борбору Сузак районунун ичинде экинчиден жайгашкан. Жүздөн Курманбек Батыр Калмак империясын сүрүп чыккан акыркы баатыр. Ошол баатырдын чыккан жери. Мына Гөгарт өрөөнү деги ак булак баш болгон 150 касиеттүү дары булактар бар өрөөн. Илгерки Курманбек Батырдын заманына чейин Гөгарттан Жалал Абадка чейин боз үйлөр аппак болуп тигилип туруп, ойногон булак Гөгарттан Жалал Абадка келип калмак экен боз үйдүн үстү менен деп айтышчу. Бир кылымдык тарых бар районубузга. Учурда 13 айыл аймагы Көк Жаңгак шаары карайт. Райондо Орто Азияга белгилүү Кара Алма, Үрүмбаш, Орток, Жаңгак токойлору жаратылышыбыздын кооз экенин айгинелеп турат. Айтылуу Курманбек Батыр жердеген касиеттүү өрөөнүбүз кайсы учур болбосун мыкты инсандардан уучук эмес болгон. Согуш мезгилинде Жумук деген аксакалыбыз Сузактын элинин атынан, ошо Камсыбал колхозунун элинин атынан 2000ден ашык том тиктирип, солдаттарга кийим тиктирип, ушуну мындан тышкары 2 танканы ошо Сузактын элинин атынан акчасын төлөп жасатып, Сталиндин колуна, Калининдин колуна тапшырган. Эми бизден чыккан, бирок биз өзүбүз тааныбагандагы илим докторлору, профессорлору бар. Кто есть кто в кыргызской науке, наука в лицах деген атайын энциклопедиялык жыйнактар бар. Ошол жыйнактарда маалым болгондой 15тен ашык түрдүү багыттагы илимдин докторлору бар. Бир акын ырдаган экен саяктарга. Саяктарда үй башында бир акынды. Биз ошол сыяктуу эле Сузак районунда ошонун бу үй башынча эле бирден палбан спортсмен болуп калган. Демек, Сузак районунда учугур эмес таланттын өрөөнү, таланттууларды бүгүнкү күндө да бешигине терметип багып аткан кези. Албетте, куту арыган, куттуу элден учурунда жалпы союзга белгилүү болгон илимпоздор, жазуучулар, акындар, коомдук ишмерлер жана спорт чеберлери көп чыккан. Андыктан алар жөнүндө кийинки муунга айтып жеткирүү ар бирибиздин милдетибиз. Барпабызды айтып түгөтө албайбыз. Ал кишинин ар бир чыгармасы
ушу ташка тамга баскандай бир сөзүн алмаштырып коюуга мүмкүн болбогон бирөөнү алдына камчы салдырбай келаткан киши. Академик, техника илимдеринин доктору Жапар Текенович, ошондой эле агайыны Малабаев Жолдошбаев, Малабаев Мырзабек деген дагы жердеш агайларыбыз тарых илимдеринин доктору болгон. Экөөдөн бул агайлар качып болуп кетти. Дөлөн Өмүрзаков деген атабызды баарыбыз билебиз. Союздун мезгилинде Сузак районунан чыккан атабыз ошол кыргыз спортун өтө өздүрүүгө чоң салым бар киши. Ошондон ал кишинин эмгегин баалап, республикадагы эң чоң спорт комплекси болгон мына бул Спартак стадионуна ошол кишинин атын берди. Филология илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын маданият эмгек сиңирген ишмер, тамсилчи, жазуучу Мухтар Борбугулов жөнүндө биздин Багыш айылынан чыккан Узакбай Абдыкайымов деген романист, котормочу, акын, анын котормолору, либреттолору, операга жазган либреттолору бул биринчи кыргыз адабиятындагы жаңылыктар катары кабылданган. Кыргыз эл жазуучусу Шабданбай Абдырамановдун эмгеги, Дыйкандар, Тагдыр, Гүл азык деген романдары бул чейбил болуш менен жана 98-жылкы Андижан көтөрүлүшү жөнүндөгү мыкты тарыхый маалыматтарды изилдеп киргизген көкжал жазуучу. Кыргыз искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, композитор, профессор Таштан Ерматов. Биз кеңири сөз кылчу кишибиз бар. Бул Түмөнбай Байзаков. Негизги чыгармачылык өмүрүн Барпы Алыкуловдун чыгармаларын жыйноого коротту. Андан кийин күрөш боюнча айга турган болсок, кадимки легендарлуу тапанча балбан чыккан жер, Карадария, грек-рим күрөшүнүн чебери, бирок өлкөнүн ошол күрөш боюнча, кыргыздын күрөшү боюнча 27 жолку чемпион. Легендарлуу балбан. Бул жеткен анын даңкы, бул жеткен ийгиликтерге Кыргызстанда эч ким жете элек азыр. Легендарлуу балбан, Баяман балбан, ал да ошол жерден чыккан. Ошол жалпы кыргыз күрөшүнү алыш күрөшү деген ат менен дүйнөгө Олимпиаданын чекесинде, астанасында турат. Андан кийинки балбандар грек-римс боюнча Ратбек Санатбаев. Биринчи жолу Кыргызстанда грек-рим менен жанакы волный барбадан баягы эркин күрөштөн дүйнөгө эч ким чыга элек эле. Ушул Ратбек Санатбаев жол салды, чыйыр салды. Абдыкалыков Акынбек деген биздин жердешибиз бар, буну мен сыймыктанабыз. Азыркы учурда Кыргыз мамлекеттик транспорт жана курулуш университетинде ректор, бир топ жылдан бери техник илимдеринин доктору, профессор. Абширалиев Абдымамат деген бул жердешибиз дагы техник илимдеринин доктору, профессор. Жалал мамлекеттик университетинде бир топ жыл ректорлук кызматты аркалап жүрдү. Батыралиев Талантбек Абдуллаевич деген жердешибиз бар. Медицина илимдеринин доктору, профессор. Жиенбай Бекмамат деген да жердешибиз бар. Биология илимдеринин доктору, профессор. Азыркы учурда Улуттук илимдер академиясында институттун директору. Базарбаев Шамши деген агайыбыз философия илимдеринин доктору болгон. Ош мамлекеттик университетинде бир иштешип калдык. Бул киши да качып болуп кетти. Мындан башка дагы мен атабай калган биздин агай эжекелерден кечирим сурайм. Медицинадан, мен билгенден физика, математика илимдеринен доктор болгон агай эжекелерибиз бар. Чынында 20-дан ашык түрдүү жааттагы илимдин докторлору, профессорлору. Мындан сырткары 50-ден ашык түрдүү багыттагы илимдин кандидаттары, доценттери, азыр бир топ ошолордун бир топ Ош мамлекеттик университетинде иштеп атат. Бир эмес, Советтер Союзунун 3 баатыры жана социалисттик эмгектин 11 баатыры чыккан Сузак районубузга тей 80-жылдары биринчи космонавт аял Валентина Терешкова, Малайзиянын азыркы легендарлуу башчысы Махатхир Мохаммад келип кеткенин көпчүлүк биле бербесе керек.
Ал эми Сузак районунун элинин республикабыздын өсүп өнүгүшүнө кошкон салымы өзүнчө чоң тарых. Кыргызстан борбордук комитетинин биринчи секретары Турдук Мусбалевич Сузак районуна барганда биз айттык, ушу Грузияда абдан бир жакшы базар куруптур. Крытый. Турдук Мусбалевич деп мен айттым. Ушунда Ош базарын куруш боюнча биз атайын инициатива көтөрдүк. Чарбалардын эсебине Кара Суу районунун Төлекен совхозу инициатива көтөрдү. Бүт Ош областындагы Олпотребсоюз башка райондар биздин инициативабызды көтөрүп, ушу майдын этегинде июнга биз бүтүрдүк. Вот ошондо 200ден ашык биздин куруучуларыбыз ушу азыркы борбордук комитетинин зданиясына бүтүрүүгө буга катуу иштедик. Филармонияны бүтүрүүгө буга катуу иштедик. Ала Тоо аянтын бүтүрүүгө бунда катуу иштедик. Ошондо Турдук Мусбалевич абдан ыраазы болду. Пактакерлерибиздин чогулушунда абдан чоң ыраазычылыгын билгизди. Эл туруп кол чапты. Мен Сузактын элине, Сузактын жерине абдан ыраазы. Ушу эл менен тил табышып, ошо элге, жерге жасаган кызматы үчүн мен Аллага ыраазымын. И элге ыраазымын. Баягы бир кылым деген дагы айтышка оңой, бирок ошол бир кылымда ушул районда өткөн атактуу инсандардын катарында мыкты муундун өкүлдөрү өсүп чыкса экен, алар элге, журтка, коомго кызмат кылса экен деген жакшы тилекти эңсөө менен мен ошол райондо төлөгөнүмө, ошол райондун атуулуу экениме ар дайым сыймыктанам. Ушул элдин кулуну болгон үчүн мен өтө сыймыктанам.